урматтуу Улукбек Ибраимович, бул эми мыйзам долбооруну колдоймун, бирок аз да суммачы мен бул жакта. Анан өзүңүз билесиз, биздин азыр кесиптештерди айтып кетти, Баткен областын өнүктүрүү багытындагы 500 миллион. Эки районго бөлүндү да, кайра сиздер Лейлек району менен Баткен районуна бөлүнүп, кайра артка алдыңыздар, туурабы? Тура, эми ал республикалык бюджеттин каржы тартиби боюнча, бюджеттик кодекстин нормалары боюнча, эгерде бюджеттик каражат колдонулбай калса, жыл аягында кайра бюджетке кайрылып келет. Ошондой болду да, тилекке каршы. Ушул 500 миллиондун ичинде Кадамжай району менен Кызылкая шаарына да бөлүнгөн да. Бирок сиздер берген жоксуздар да. Кадамжай районунун Кызылкая шаарынын жетекчилери бүт долбоорлорду даярдап койгон эле да. Муну качан бөлүп бересиздер? Быйылкы жылга каралган каражат боюнча дагы ошол суммада каралган 500 миллион. Анын бүгүнкү күндө жана баяндамада, то есть жогунда айтып кеттим. 300 миллиону уже каржылоосу ачылып берилди. Бүгүнкү күндө акча каражатын жана 75,8 миллиону Лейлек районуна берилсе, 66,9 миллиону Баткен районуна. Калган каражаттар дагы турат. Аны Баткен областынын атайын ыйгарым укуктуу өкүлү, президенттин өкүлү ошол карамагында, аны мындан ары дагы бөлүштүрүп бергенге мүмкүнчүлүк бар. Эгерде ошол каражаттар бүгүнкү күндө мындай иштелип баштай турган болсо, калган каражатты дагы приоритеттүү түрдө Баткен областына бөлүп берүүгө биз даярбыз. Ошону Жок, эми Кадамжай району менен Кызылкая шаарына бөлүп берип коюңуздар да. Алардын бүт долбоорлору, программалары даяр болуп турат да. Ошо ойдон калып кетти. Кечиктирбей бериш керек да муну. Жок, мен азыр сизге да тагыраак айтып коеюн. Биз бүгүнкү күндө ошол тиешелүү каражатты бөлүп бердик. Ал областтын уже карамагында. Ал область уже мындан ары көзөмөлгө алып, эртерээк иштетишти, мындай эффективдүү иштетишти колго алыш керек ал жергиликтүү органдар. Ал эми бүгүнкү күндө ошол 300 миллион толук ошол Баткен областында каражат иштелип дагы 200 миллионго заявка келип түшө турган болсо, биз аны токтоосуз түрдө приоритеттүү түрдө аны каржылап беребиз. Быйыл дагы бөлүнөт да 500 миллион. 500 миллион бөлүнүп, бюджетте каралып, республикалык бюджетте каралып, анын 300 миллиону уже ачылып берилди. Каржылоосу ачылып берилди. То есть 300 миллион уже которулуп берилди карамагына. Макул, ошо боюнча өзүңүздөр да көзөмөлдөп тапшырма берсеңиздер, рахмат чоң.